Окуучулар бул жайда 11-апрелден баштап окубай калышты. Жекшемби күнгү жер титирөөдөн айыл мектебинин бир корпусу таптакыр жарактан чыккан. Мага таңкы саат 6:30-да кароолчум звонок кылды. Мен саат 7-ден өткөндө келдим. Келсем ушинтип жатыптыр мектебиз. Анан мен сразу эле Заурейнова чыктым Муктар Маматалиевке. Анан өкмөткө чыктым. Эмчегистер менен келип, көрүп, бардык жакка кабар бердик, документтерди жөнөттүк. Анан палаткада окуп турасыңар деди. Өрнөк орто мектебин өзгөчө кырдаалдар адистери 2008-жылда эле авариялык абалда экенин айтышкан экен. Бул жайда 5-6 жана 3 класстар окуучу. Мектеп жетекчисинин бөлмөсү да ушул корпуста жайгашкан. 9-апрелде дал ушул класста кадимгидей эле окуу процесси уланып турган. 10-апрелде жер титирөө болуп, табигый кырсык бактыга жараша адам өмүрүнө зыян келтирген эмес. Анткени менен окуу процесси токтогон жок. Окуучулар авариялык абалга кептелген мектептин 2 корпусуна көчүрүлүп, мына ушул аймакта окуу уланып жатат. Андыктан жаңы мектеп бүткүчөңдө окуучулардын билим алуусу мына ушул эски мектепте улана бермекчи. Билим уяда жалпысы ол 248 окуучу билим алып, 24 мугалим эмгектенет. Бул жайлар Союз убагында мал чарбасынын кеңсеси болуп, кийинчерээк билим берүү тармагында пайдаланылган. Айылга жаңы мектептин курулушу башталган, бирок анын курулушу келерки жылга бүтүшү мүмкүн экен. Осо Иверия деген компания ошол баштады. Мына 2017 жылга кылабыз, бүтүрөбүз дешкен, сентябрга. Өзү баягы тендер деди, ошондой проект боюнчачы. Билим берүүнү мугалимдер 2 корпуста улантып, 3 нөөмөт менен окуу уланууда. Азыркы учурда каникулга байланыштуу мында окуу токтотулган. Бир жайга эптеп батып билим алууга окуучулар деле аргасыз. Башка айылдарга окшоп, заманбап мектепте билим алсак деген окуучулардын тилеги азырынча орундала элек. 6-5 класстар окуучу эле азыр жер титирөө болгондон кийин наракта окуп калды. Түштөн кийинки сменада 4 менен 3 класс окуучу эле. Бул жакта жер титирөө болгондон кийин баардыгы могул жакта окуп калды. Сабак жакшы эле болуп жатат. Окуулар жакшы. Ошол мектеп тезирээк бүтүрбөсө биз дагы экидеш мектепте окууну самап жүрөбүз. Мектептин 2 корпусу деле кооптуу абалда экендиги кабарланган. Өзгөчө кырдаалдар адистери болсо, мында окууга болбойт дешкен. Андыктан 12 бел айыл өкмөтү жакын аралыкта чатырларды алып келип берерин айтышат. Демек, жакын күндөрү айылдыктар чатырларда билим алууну улантышмакчы. Марат Акымбек уулу, Замирбек Тойчубаев, 7 канал, Ноокат району.